Кура азык өндүргүч Шумкар айыл аймагына караштуу Талды Булак айылы, анан Арал айыл аймагына караштуу Көпүрө базар. Рыспек Айдаралиев атындагы айыл өкмөтүндөгү ошол мурдагы Көпүрө базар айылында ошол биоорганикалык аймактар деп булар көп жылдан бери мындай үзүлүү иштеп келатышат. Биздин жергиликтүү бийликтин кол көрсөткөн колдоосу Кыргызстанга кеңири таанытуу максатында, экинчи четинен булар баягы өндүргөн продукциясын сатып каражат табуу үчүн бир шарттарды түзүп, ар кандай эл аралык ярмаркаларда биз ошондой эле Ош, Нарын жана башка региондорго чыкканда ар кандай чоң бир майрамдык иш-чараларда бул кишилердин баардыгын жол кирелерин төлөп, тамак аш менен камсыздап алып кетебиз. Анан ал жакка барып ярмаркага катышышат. Дегенкиси ошо органикалык азык-түлүктөрдүн баалуулугу ушунда, бир дагы булардын алып барган продукциялары артып калганын көргөн жокпуз да. Деги эле Талас областынан барган баардык продукциялар аябай өтүмдүү болот, эл аябай талап алат. Ошондуктан Кудай буйруса ушул биоорганикалык аймакты биз область боюнча жайылтсак деген оюбуз бар. Алымкула Гүлсайра Мурсабековна, Кошойбек ата бала бакчасында тарбиячы болуп иштейм. Анан бул жерде биоорганикага мүчө болуп киргениме быйыл буюрса 7 жыл болду. Айлык кеңешинин депутатымын. Жаккан бош эле жатчы да. Бул жер иштелчү эмес. Мына тамак ашка деп жанагы таза. Ооба, сабактарга, тренингтерге агайдын сабагынан катышып, постоянно көрүп, ошодон алган тажрыйбамдын негизинде ушундай жетишкендиктерге жеттим. Агайлар немесинен сабактарга ар дайым катышканга аракет кылабыз. Бул жерден өндүрүлгөн азыктар экен, Өзүмдүн огородумдан чыккан немелер. Ооз тийип, эметип көрүңүздөр. Түшүндүрүп койсоңуз. Бул чесномду 2-3 күн мурун эле казып алдым. Баш жактарын кийинки жылга эме деп, жана удобрение кылабыз деп, аларды сактап койдук. Бул пиязым. Быйыл жаз кеч келди. Чоңоет күзгө чейин октябрда казылат булар. Сабизим, өрүгүмөн компотум, анан өзүмдүн миятам бар, ошол кошулган компот. Бул болсо карагатман варенье. Өзүмдүн өрүгүбүздөн варенье кылганбыз. Бул болсо карагатым. Буларды кышкыга ушинтип турап туруп, морозилкке салып тоңдуруп алам дагы. Кышында балдарыма оромого, самсыга, салаттарга кошуп колдоном. Бул болсо мына картошкабыз, петрушка, укропторум. Бул болсо бадыраң. Быйылкы бадыраңдан туз алган немелер сиздерге көрсөтөйүн деп ушул жерге алып чыгып койдум. Ушу долбоордун негизинде биздин айылга 15 дана келген. Ошодон мага да беришкен. Сен да ушуну иштетип, балдарыңды таза азык менен эметтеп, мага паник бөлүп берген. Бадыраңдын 2 түрү тиккенбиз. Бирөөсү узунан кыска. Мынакей. Буйрса булардын эмеси болот. Биринчи иретин терип алып тузуп алганбыз. Кийинкилери ушундай акыбалга жетилип атат. Бул жакта эме да суук. Аба ырайына байланыштуу биз деңиз деңгээлинен эме болгондуктан, бийиктикте тургандыктан ушундай эме болот. Ал бул жерде парниктин артынан ушундай жакшы жетишкендиктерге жетип атабыз. Анткени шамалда бунун гүлдөрү күйүлүп калат дагы, эме албай калат. Мөмө балый албай калат. Бунун ичинде болсо шамалдан тоскоолуктан эме болот дагы, ичи жылуу болуп, бат жетилип жакшы өсөт деп. Өзүңүздүн 6 балаңыз бар экен, бадыраңыз жеп жылгап атышыптыр да? Ооба, балдарым жейт, кышкыга эметебиз. Анан артканын коңшуларга таратабыз. Себеби бул жерде биоорганика, химикатсыз таза эмелер, азыктар менен эметилет. Жумалиева Мунарканы, Көпүрө базар айылындагы башталгыч класстардын мугалими болуп эмгектенем. Анан өзүмдүн дагы мындай өнөрүбүз кыргыз элинин улуу мурасы болгон керме сайма өнөрүн дагы аркалап жүрөм да. Эми бул жерге мен умай энени алып келдим. Умай эненин белгиси айкалышып жатат. Ал эми бул бугу энебиз. Бул болсо касиеттүү төө. Пайгамбарыбыз минген бул төө кыргыз элинин көчүн жүгүн көтөрүп келе жатат. Ал эми бул жерде болсо чачырап турган күн, ал эми бул Талас элинин айтамгасы, ал эми бул Манас атабыздын белгиси. Бул болсо жийти жердин астына жийти касиеттүү нерсе.
Суу эме от, суу ушуларда. Ал эми болбосо Манас атабыз турат. Манас атабыздын Бүркүт эки жагында бул жерде Манас атабыз өзүбүздай сразу эле түшүрбөйсүң да муну башка кыям түрдө бериш керек да, кыйгаш түрдө. Ал эми бул жерде биздин кыргыз элинин герб. Ал эми өзүбүздүн желегибиз касиеттүү. Анан бул жерде болсо биздин боз үй, бул болсо керегеси, уугу, түндүгү. Анан бул болсо көкөрүбүз. Тигил жерде кыргыз элинин 4 оюму ата-бабаларыбыз Манас айтып аткан деп да түшүнсөк болот. Ал эми нар жакта ак болсо барс. Барс. Андан кийинки турган болсо Айтамга бул дагы белги, 3 белги бар да. Умайененки. Анан бул болсо биздин сүйүүнүн белгиси. Анан бул жерде көрүнүп турган энелер балдарына батасын берип жатат. Анан бул жерде болсо бул дагы бир белги. Умайенен да бир белгиси. Ал эми бул жерде болсо акылдашып атат да. Үй бүлөлөр. Анан бул дагы белги. Аябай кооз экен. Бул эмгекти сатасыздарбы? Жок, сатылбайт. Аны эмне буну ушунча меет эл көрсүн да. Саткандан мем жетпей жатыр дейсиң. Сен буну көрдүң белең? Укмуш экен бул. Бул көрдүңүз беле? Жок. Апаң жомуң айтып берди. Айтып берген. Ушул жомук эртештикти билесиңби? Ооба. Жердин 7 кат мөртү. Бул аны алып карап шутуп кетип алып баратыр. Текелер күндөр карап. Колуңузду тартып көрбөсүн сонун экен, Булар болсо көрүнүп туруп жүрчүгүн биздин кыргыз элинин көйгөйү менен эмелес. Анан бул органикалык аймактын негизги компоненти жана өзүңөр көрдүңөр. Баягы өндүрүлгөн продукцияны эң таза тартип менен, талап менен өндүрүш керек. Ал үчүн өзүнүн баягы технологиясы бар. Аны деген фермерлерди окутуш керек. Фермерлер жана айтпадыкпы, 300дөн ашык фермер бүгүнкү ошол талаптарды окушуп, өздөрү мына көзүңүздөр менен көрдүңүздөр, картошкасын, сабизин, пиясын баардыгын коюшту. Мен да айтып атам, Бишкекте мындай продукция жок. Даамында сызып көрдүк. Баягы илгерки продукциялардын даамы, сайызды баарыбыз эле неме кылабызбы, жаман көрөт жаштарчы. Ошол сайыз убагындагы продукциянын даамы келип атат. Анан бул жерде эмне үчүн биз областтык жетекчилерди чакырдык? Анткени себеби эгерде мамлекет тараптан колдоо болбосо, бул органикалык аймак моделинде өнүгүшү кыйын. Биз мына 2 аймак менен 10 жылдан бери аракет кылып жүрөбүз. Биздин чамабыз деле кичинекей, биз баягы эл аралык донорлордон акча каражат алабыз, анан булар менен иштейбиз. Анан бул органикалык аймак моделин жакын арада биз өкмөттүн кароосуна алып чыкканбыз. Ал жерде вице-премьер-министр Төрөбаев өзү баягы председатель болуп, анан ошол жерде кеңешме өткөн да. Ал кеңешмеден бир протоколдун бир пунктунда дагы органикалык аймак моделин Кыргызстан боюнча жайылыш керек деген протоколго жазылып калган. Эми ошолорду жер-жерде бийлик өкүлдөрү менен иштеп, мындай көңүлдөрүн ушуга бурдутуш керек болуп атат да. Бүгүнкү мезгилде баардыгыбыз жакшы билебиз. Мына климат өзгөрүп атат. Анан аба ырайы бузулуп атат. Анан тамак ашыбыз, жеген тамак ашыбыздын баардыгы химикат болуп атат. Оору суктоолор көбөйүп атат. Көп нерселер болуп атпайбы? Анан бул органика аймак модели ошол жашыл экономиканы, жашыл технологияны бирден бир компонент. Муну дагы туура түшүнүш керек дагы. Ошол модельди биз ойлойбуз, Кыргызстан муну эл аралык деңгээлге алып чыкса да болот да. Анан эң негизгиси биздин принциптерибиз бар. Бул ден соолук принциби. Ден соолук дегенде адамдын эле ден соолугу эмес, ошо жаратылыштын ден соолугу, мал жандын ден соолугу, куштардын ден соолугу, адамдын ден соолугу бүтүн баардыгы мындай таза, дени сак болуш керек. Ошон үчүн баардык багытта иш алып барып атабыз. Анан эң негизгиси мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, колубузда бар нерседен ошол химикаттардын ордуна жанагы органикалык удобрениялар, органикалык пестицидтерди даярдасак
болот экен. Муну практикалык иш жүзүндө көрсөтүп атабыз. Мына ушул технологияны да Кыргызстан боюнча жайылтыш керек да. Анан биз таластар айтып атабыз. Талас областы кичинекей компакт. Ушул областты баягы жашыл область катары мына модельди жайылтсак деген өзүбүздүн дагы ниетибиз бар. Азыр мына жетекчилер алмашты, жаш жигиттер келди. Кудай буюрса алар менен да сүйлөшөбүз, концепцияны алардын баягы ортого салганга даярбыз. Талдыбулак. Талдыбулак органикалык аймагы 2014-жылы түзүлгөн да. Ошо өзүбүз суранып киргенбиз. Ушул органикалык аймак дегенин өзүбүзгө мындай жакын, тааныш угулган болчу да суранганбыз. Биринчи көпүрө базар 2013-жылы бекитилди. Ошондон бери көп жаңылыктарды билдик, көп тажрыйбаларды үйрөндүк, дары чөптөрдү өстүрүүнү үйрөндүк, питомниктерди койгонду үйрөндүк, парниктер иштеткенди үйрөндүк. Буга чейин биздин айылда помидор бадыран пышат деген түшкө кирбеген окуя болчу да. Азыр болсо биринчи жолу балдарыбыз ошол тузду парниктин ичине алып кирип бадыраң жегенде мен тим эле ушундай бир толкундангам. Андай болбойт да, бул биз үчүн бир такыр башкача нерсе да. Анан бул бышыкчылык бар жактарга бул мындай башкача болсо керек. Анан кийин бул келечеги бар иш экен органика. Бул бардык жагынан жагымдуу экен. Кудайга жага турган иш экен. Адамдардын ден соолугуна кам көрүү, жердин ден соолугуна кам көрүү дегендин өзү бул Кудайга жага турган иш экен. Анан жардам берет экен Кудай. Ошол азыктарды жеп өзүңүз ден соолугуңузда өзгөрүү болгонун байкадыңызбы? Мен өзүм астматикмин. Анан Бишкектен ошон үчүн жака көчүп келгенбиз. Высокогорье, Кичинекей азыраак деп анан бул сөз жок байкалат. Муну арбуздардан деле билинет, нитраттар, эмнеге деп атпайлыбы. Анан кийин бул жашылчалар, сүт азыктары. Бул негизи жакшы. Бар өтсөк, кантты азайтсак, анын ордуна жана натуралдуу жана бал, биз жана кошкон май деп коюп атпайлыбы. Ошонун составында эле сары май, бал, жүгөрү талкан, буудай талкан бар. Бул организмге эң керектүү, эч кандай зыяны жок. Таттуу. Балдар деле ушуга көнсө жакшы болмок. Анан кийин сүт азыктары, жашылчалар. Негизи Кыргыздын тамактануусу башында эле туура болуптур. Ачкыл кычкылдарды кечке ичип, кечинде гана эт жеп, сиңип кетишкенбиз да. Анан ал организм ушул эмеге тамакты кабыл алууга даяр болуп турат экен. Азыр кандай болуп атат? Азыр жанагы газдалган суусундуктар, нитрат менен өскөн жашылчалар. Анан дагы организм чыдайт да. Көп болуп атат, ошон үчүн кабыл атабыз. Өзүңүз жанагы чөптөрдөн жер семиз жасаганды үйрөнүп алдыңыз да? Болбосо эл канча чөптү өрттөйт, мисалы, билесизби? Бул өз органикалык айыл чарбасы безотходное производство экен да. Отул чөптү аласыз, аны ачытып куясыз, ал арткан саркындысын компостко салып коесуз. Ал компостто сиздин үйдөн эмне отход чыкса, ошонун баары ошол жерде. Чирей берет. Сахарыңыз жана үйдөн жугундулар бүт баары тең эмки жазга даяр. Аны салафан менен гана жанагы бакалашка чирибейт, калганын баары чирип даяр. Анын ичинде толтура витаминдер, толтура минералдар, кайта аны жерге беребиз. Эмди жыл кайта өзүбүз ошонун баарын жейбиз. Жанагы салтанаттыкынан көрдүңүздөр да. Ошо өсүмдүктүн иммунитети кандай деңгээлде көтөрүлдү. Мен биринчи барып көргөндө жөнөкөй эле ичке болчу. Анан ал өзү деле айтып берип атпайбы, келиндер. Анан бул бизге аябай жакты да, жакшы. Жакшы натыйжалар берилет. Үнүңүз жеткен жердин баарына үйрөтүп атасыз. Мен негизи жөө көп басам аябай. Анан ичети басканда организмге жакшы. Анан эл менен баарлашам. Картаңдар менен, жаштар менен ар кандай да. Анан ошонун ичинен адамдар өздөрү тандалып чыгат экен. Жанагындай өстүргөнгө шыктуу болот экен, кол өнөрчүлүккө шыктуу болот экен. Туризмге, санжырага, дары чөптөргө, тоодогу чөптөргө. Анан ошолордун баарын мурдараак баштасам болмок экен деп да коем да. Бирок азыр деле кеч эмес. Анда органикалык деген жок болчу да. Ошо менен өйдүп келатабыз. Сиздерге чоң рахмат. Келип туруңуздар. Сонун.